Ушул сөздү көп айткан жерде ортодо уруш талаш болбойт. Кектер кечирилет, өчтөр өчүрүлөт. Бири өзүң жөнүндө өзүңдүн пикириң бар. Экинчи сен жөнүндө башкалардын пикири бар. Үчүнчү сен жөнүндө Кудайдын пикири. Ибадат кылатында жүрөктү сакта дейт, адамдардын арасында отурганда тилди сакта дейт. Адам жерди сагынбайт, элди сагынбайт, өзүнүн өткөн курагын сагынат. Сөз бар. Жаштык жашырынып кетет экен. Кайра келбейт. Ошон үчүн ушунчалык кымбат учурду кымбат өткөрүш керек. Кантип? Ассаламу алейкум. Аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнгө Кудайга чек шүгүрлөрдү айталы. Рахмат деген сөз аябай куттуу сөз. Өлгөн адамды айтабыз, Кудай рахматы кылсын деп. Бирөө жакшылык кылса айтабыз, рахмат деп. Ушул сөздү көп айткан жерде ортодо уруш талаш болбойт. Кектер кечирилет, өчтөр өчүрүлөт. Ошон үчүн биринчи Кудайга рахмат айталы. Аманбыз, тынчпыз, канча адамдар, канча жаштар окуу өтө кала берди. А силер студентсиңер, болгондо дагы жакшы окуу жайдын студентсиңер. Ушуга Кудайга шүгүр дейли. Канча адамдар Сулайман тоону бир көрсөм деп жүрөт, а силер тебелеп жүрөсүңөр үстүндө. Ак буранын агышы, Сулаймандын тарыхы деп көп ырдайт элек убагында. Ак буранды бир көрсөм деп арман кылгандар канча. Бирок бул жерде жашап атасың. Көзүң көрүп атат, тилиң сүйлөп атат, колуң кармап атат, бутуң басып атат, ушунун баарына Кудайга шүгүр да. Канча адамдар бар чындап эле, дааратканага да бара албайт. Барса муктаждыгын аткара албайт, улуу сөздө уят жок. Ошого дайыма Кудайга шүгүр деп жашайлы. Анан ким эгерде адамга рахмат айтпаса, жараткан Аллага да рахмат айта албайт экен. Биринчиден бүгүнкү иш-чараны уюштургандарга чоң рахмат. Мына сиздердин башчыңыздар, директоруңуздар, деканыңыздар өзү отурат, Урмат агай, ордуңузда бир туруп коесуз кичинекейдике. Агай, биз даражаны алтындан, күмүштөн, байлыктан, бийликтен издейт экенбиз. Бирок агай, даража жөнөкөйлүктө экен. Көп жерлерге барам, иш-чараны өзү чыгып баштап берет. Өзү төрдө отурат, бирок кичпейилдик кылып, атыңызды эле, затыңызды эле жашырып отурасыз. Кудай даражаңызды көтөрсүн, ага сизге чоң рахмат. Ушунча нерселерди уюштуруп, шарт түзүп берген сизге жана командаңызга чоң рахмат. Нурмухаммед, сага чоң рахмат. Ушунча балдарды уюштуруп, өзүң бир адамдан бир китеп долбоорунун баштайт экенсиң, анан Кадам жай жаштар фондунун төрагасың, туурабы? Элдияр бүт жумуштарын таштап биз менен кошо келди. Ортодон туруп койчу, силердей эле балдар болчу. Мен семинар өтүп жүргөндө биринчи курска келген балдардын катарында эле. Кара канча сурулуп чыкты. Ерлан деген кыргыздын мыкты жигиттеринен. Бойдок кезинде аябай көп каттар келет эле, жакында үйлөнүп алды. Айтат го, турмушка чыгып же үйлөнүп, ты будешь поменять внимание многих на невнимание одного дегендей. Ушундай боло берет экен. Бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүсү, белгилүү оратор, белгилүү алып баруучу, конференция кыргыздын мыкты жигиттеринен бири Адеп Ахлак, аны дагы мындай балапан кезинен бери билем, Кудай ооматын берсин. Барыңарга чоң рахмат. Эмесе семинарды баштадык. Мен ошко ак бурадай агып келип, мен оштон ак бурадай агып кетем. Мен ошко жылдызга окшоп жанып келип, мен оштон жылдызга окшоп жанып кетем. Сооронбай Жусуевдин ыры. Ошко келгим келе берет. Мен көп өлкөлөрдү көрдүм, Кудайга шүгүр. Америкада окудум, Японияда окудум, кыска мөөнөттүү курстарда Турцияда окудум, Австрияда, Польшада, Германияда, Литвада, Кытайда окугандарым эле ошончо. Дипломат катары, саясатчы катары, коомдук ишмер катары көргөн мамлекеттерим бир топ. Бирок Ошко келгенди жакшы көрөм. Неге билесиңерби? Себеби менин кырчын кезим ушул жерде өткөн. Адам жерди сагынбайт, элди сагынбайт, өзүнүн өткөн курагын сагынат. Азыр бул күндөр отурасыңар, эч качан өтпөчүдөй, кетпечүдөй болуп, агайдан сурагыла, агай деле кечээ студент болчу. Бирок ал күндөр ушундай кетет экен, кыргыздын бир сөзү бар. Жаштык жашырынып кетет экен. Кайра келбейт. Ошон үчүн ушунчалык кымбат учурду кымбат өткөрүш керек. Кантип? Телефон чукулап эмес, окуу, билим ал, спорт менен машык, өс, өн, аракет кыл, дүйнөнү тааны, жакшы чөйрөнү тап. Азыр Алла Таала жаштыкты бир гана жол берет. Эгер азыр ушул куракты пайдаланып калбасаң, кыргыздын бир сөзү бар, айтып берейинби? Ким жаштыкты жакшы өткөрбөсө, ким жаштыкты мээнет менен өткөрбөсө, каарлыкты капалык менен тосуп алат. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, ушунчалык кымбат учур менин кырчын кезим өткөн жер. Кырчын кез өзү эле өтүп кетпейт, сонун учурлар болот. Айтып берейинби?
Алгачкы сүйүүлөр кырчын кезде болот. Ак буранын боюнда баратып, унчукпай калсам аялым сурай берет. Эмнеге эле унчукпай каласың? Айткым келбейт. Аял интуициясы аябай күчтүү болот да, мынтип басып баратканда унчукпай ойлонуп калсам, эмне эле ойлонуп атасыз деп дароо сурайт. Анткени мен студент мезгилинде аялым 5-6 жашар кыз экен. Анан сурай берет, эмне эле ойлоносуң, эмне эстейсиз? Анан бир жолу түз эфир кылып туруп айтып коюп турмун. Өткөн кезде эстедим, ушундай толкундандым, романтика, сезимдер десем, аялым түз эфирден көрүп алыптыр, дароо телефон чалды. Нелерди эстедиңиз айтып бербейсизби деп. Бирок айта турган мезгил эмес ага, туурабы? Өттү, кетти. Адамдын жашы өтө берет экен, бирок 3 нерсе жашарып кете берет экен. Биринчи, жүрөк жашпойдон кала берет экен, ишенип койгула ошого. Экинчи, дүйнөгө болгон каалоо, бай болсом, бий болсом, узак жашасам деген сезим жашарган бойдон кала берет экен. Үчүнчү, элестер жашпойдон кала берет экен. Өткөндө менин классташым, түз эфирден чыгып калып, классташым капа болбосун, биз менен сүйлөшүп отурат. Атайын Москвадан келген экен, биз чайга чакырды, жубайым экөөбүз. Кыз классташтарымдан айтып атпайбы? Бардыгы өзгөрүптүр. Өткөндө классташтар менен топтолуп отурдук. Биз эле өзгөрбөппүз деп. Аялым деп барып токтоп калды. Ар ким өзүнө жаш көрүнө берет экен. Бирок качан жаш өткөнүн билесиң, качан аркаңдагы муун чоңоюп келатканда. Мен менен тең досум 2 жолу чоң ата болду. Ошону укпай эле койсом болмок. Мен өзүмдү жаш эле ойлоп жүргөмүн, бирок ал дважды чоң ата болду. Маматты билесизби? Жолдошуп Абди Мамат. Ошол 2 жолу чоң ата болду. А менин балдарым Кудайга шүгүр мектепте окуп атат. Бул менин жаштыгымдын белгиси эмес, просто кеч үйлөнгөм. Ошол үчүн эртерээк үйлөнгөн деле жакшы экен. Азыр алар чоң ата болуп атат, бирөөнүн баласы МГИМОдо, бирөөсү Америкада окуп атат. Алар балдарын университетке өткөзгөндө мен 1 класска жайгаштырып аябай сүйүнгөм агай. Ошон үчүн ар нерсенин убагында болгону жакшы. Өтө кечеңдетпегиле. Кечээ мен жакында эле агай Европага бардым, сонун кыздар жүрөт. Ыймандуу, адептүү, колунан иш келген, өң келбети жакшырган кыргыздын кыздары бир канга өкүнгөнүм, тиричилик акча табам деп жаштар өтүп баратыптыр. Бирөө 26-га чыгыптыр, бирөө 29-га чыгыптыр. Туура эми, кыла берсин, карьера кыла берсин. Бирок быйылкы сулук эмки жылы болбойт. Эмки жылкы сулук аркы жылы болбойт. Алла Таала жаштык учурду бирөөнүн башын айландырып тийип алсын деп эле берет. Анткени любой эркектен сурагыла, биринчи өңүн карайт. А өң жаш кезде аябай сулуу болот. Экинчиден, эркектерди үйлөнүп бара-бара выбор азайып кете берет. Мен карьера кылам, диссертациямды жактайм, 30га чыгып турмушка чыгам десең, чыгайын десең, баягы жигиттердин бири жок аркаңда чуркаган 9 эркектин 8 үйлөнүп алган. Бирөөсүнө турмушка чыгайын десең, ал да бирөө менен сүйлөшүп жүрөт. Ошон үчүн убагында кыла бергиле балдарыңыздар. Кийинкиге калтырмай жок. Убагында болгону жакшы. Мен кечинде аялыма кичине нотация окудум. Эмне? Тамак ичилип бүткөндөн кийин биринчи идиш жууш керек. Идишти кое туруп, паласты жууй баштасаң, бул не актуально. Ар нерсени учуруна кылган жакшы болот. Ошого менин сонун күндөрүм өткөн. Акбура жөндөрлөрүм бар, Сулайман Тоо жөндөрлөрүм бар. Ордолу Оштун биз жүргөн күндөрүн эстеп тагынам. Асманда калыбай сүзгөн түндөрүн эстеп сагынам деген аялым мынтип баштайт. Бирок өттү, кетти, бирок сезим деген нерсе кала берет экен. Ошон үчүн мен Ошко келгенди аябай жакшы көрөм. Экинчи, Оштуга келгенди да жакшы көрөм. Ош технологиялык университетине келгенди жакшы көрөм. Эмнеге билесизби? Себеби мен Ошмуда окугам. Бизде эмнегедир ушундай сөз бар эле, эң сулуу кыздар Ош технологиялык университетинде деген. Ошондой сөз таркап кетет эле. Ошмудан келгендер мени жаман көрүп калбасын, силерге да эчтем азыр. Анан сулуу кыздар Оштуда десе, анда азыркыдай сотка жок, тикток жок, сулуу кыздарды живой көрүш керек. Азыр мынтип көрө бересиңер го, андай жок болчу. Мисалы, Жулия Робертстин киносун көрүштөн отурат эле, программаны карап, качан чыгат деп. Андай видеолорду деле азыркыдай чыга элек болчу агай, туурабы? Ошондой учур болчу. Ал мезгилдин звездалар кимдер эле? Шерон Стоун бар эле, туурабы? Алар азыр булар тааныбай деле калды. Уитни Хьюстон деген бар эле, Телохранитель деген фильм бар. Ошолорду көрүш үчүн программадан карап отурат эле. Бүгүн кечинде болот экен деп. А силер анын кадырын билбей калдыңар. YouTube'дан ар бир фильмди таап алып көрө бересиңер. Анан ошого Оштуда сулуу кыздар бол десе, болгон кийимибизди кийип алып келет эле бул жерде. Же бизди бирөө караса. Чачтарын манткен кыздар чыгат. Бирөө менен өтүп кетет, жалгыз өтүп кетет. Турасың. Неге сени караш керек? Азыркыга чейин түшүнбөйм. Өзүң сулуу көрүнгөнү менен ар кимдин өзүнүн вкусу бар да, туурабы? Мен студент мезгилде ойлойт элем, дүйнөдөгү эң симпатичный жигит мен болсом керек. Аялыма айтып берсем, сүрөтүңүздү көрсөтүңүзчү, сүрөтүмдү көрсөтүп алып өзүм уялып кеттим. Рефлексия деп коет. Туурабы? 3 сезим бар. Бири өзүң жөнүндө өзүңдүн пикириң бар. Экинчи сен жөнүндө башкалардын пикири бар.
үчүнчү сен жөнүндө Кудайдын пикири. Шыныгы ким экендигин Алла Таала билет да. Ошон үчүн берекелерим, өзүм аябай симпатичный көрүнөт элем, Кудайга шүгүр. Ошентип өзүм жакшы көрүнгөнүм, мындай жакшы жүргөнүм жакшы эле болуптур. Бирок Оштунун балдары айтат эле, эң сулуу кыздар Ошмуда деп. Көрсө, колдо бар алтындын баркы жок экен. Неге келдиңер десе, жакшы кыздар силерде дейт го, көргөнү келет. Чындап эле сону кыздар чыккандай боло берет эле. Ал мезгилде көз сактабайт элем, анткени мен бойдок болсун, үйлөнгүм келет эле. Азыр аябай көз сактайм, чын айтайын. Анткени көз сакташ керек, кулак менен топтогон ыйман көз менен бат эле чыгып кетет. Ким эгерде көзүн сактабаса, памяти бат эле бузулуп кетет. Ибадат кылып жүрөктү сакта дейт, адамдардын арасында отурганда тилди сакта дейт. Конокко барганда көздү сакта дейт. Анан дагы бир нерсе бар, тамак ичип атканда ашказанды сакта дейт. Көздү аябай сакташ керек. Бир кызды 2 жолу караган чоң күнөө. 3 жолу караган тем более күнөө. Десем бирөө айтат, кыргыз эптеп эле жол таба алат да. Чок айткен бир сөз бар го. Кыргызга дейт, бир деген айтпай эле коюш керек дейт да, мындай кичине көз берсең ошону чоң айтып алат дейт депчи. Анан бирөөгө айттым да, мен мындай бир кызды көп карабаш керек. Капысынан карап алсаң эчтеке эмес, бир караган, экинчи жолу караган күнөө деп айтсам өтүп калат эмес. Анда бир караган бойдон до конца карасаң болобу деп. А биз бир караган бойдон до конца карайт элек. Бирок жакшы кыздардын бардыгы бош эмес эле. Сенден дагы кыйын, сенден дагы бай, сенден дагы мыкты балдар толтура. Толтура болбосо дагы дүйнөдөгү мистер номер 1 болсоң деле ар кимдин өзүнүн вкусу бар. Бирдей вкус болсочу, 90% эркек аялдар үйлөнө албай калмак. Жалаң сулдар тандап алмак. Байкасаң, бир сулуу жигит чуркап жүрөт, бир куник эле бала чуркап жүрөт. Куник деген сөз бияк нормаль сөз, туурабы? Ыраңы суук бала чуркап жүрөт. Адам мунунун шансы жок дейсиң, бир карасаң, ыраңы суук бала илип кеткен болот. Эмнеге? Тигинин вкусу ошондой. Бир сулуу кыз, бир анча сулуу эмес кыз, симпатияга кетип атып, сулуу эмес кызды тандап алат. Таң каласың бияктан карап турупчу. Көрсө адамдын табитары башка болот экен. Бир хандын баласы бирөөнү сүйүп калыптыр. Жинди болуп калыптыр. Адам сүйгөндө билесиңби? Силер деле азыр сүйүп калсаңар керек аңар. Сүйүп калган адамгачы Урматагайдын сабагы вообще не актуально да. Агай байкуш келип билген түшүндүрүп жазып аткан болот, жөн эле бирөө кыбырап аткандай болот. Агайды карап отурган менен көңүлү такыр башка жакта, баягы сүйгөнүндө да. Ушинтип отуруп бир жолу жинди болуп калыптыр да, сүйүп, күйүп, ошону ойлоп, эстеп, анан хан башы менен ошо кызды көргөнү барыптыр. Балам жүрчү. Мынаны алып берейин десе, бул ал падышанын кызы, бул байдын кызы, бул манаттын кызы. Анан барып караса, көзү чалыр, бети кара, арык, көрүмсүз эле бир кыз экен. Анан таң калыптыр, балам, ушунчадан ушуну сүйдүңбү десе, ата, менин көзүм менен карабайсызбы деген экен. Ошон үчүн о вкусах не спорят. Эч качан бирөөнүн сүйгөнүн айыптаба. Анын жүрөгүн ортуп аласың. Койчу ушунун эмнесин сүйдүм деп эч качан айтпагын. Ал сен көзү менен карап атасың. Анын көзү башкача. Ошон үчүн кийин турмуш кургандан кийин балдар силерден суранат элем, өзүңөрдүн аялыңар жөнүндө кайныңерге жамандабагыла. Апа, кызыңыз мынтип атат, антип атат. Эч качан сүйгөн адам кызынын кемчилигин көрбөйт. Ошон үчүн байкасаң, бирөөгө тийбе десе болбой тиесиң го, анткени сен кемчилигин көрбөй калып сүйүп калгансың. Алба десе болбой калат. Адам сүйүп калганда кемчилиги көрүнбөй калат экен. Ошон үчүн эгерде кайненеңе өзүнүн кызын, аялыңды жамандасаң, сенден көңүлү калат экен, бирок кызы жөнүндө жамандаганыңа ишенбейт экен. Ушуга билип кой. Ошентип отуруп анан кийин менин көзүм менен карабайсыңбы деп, ушинтип далай жолу Оштуга келгенмин. Эми азыр Оштунун кыздарына, өзүмдүн кыздарыма кандай карасам ошондой эле карайм. Себеби ал мезгилде өттү. Ал мезгилдеги актуалдуу тема азыр мага актуалдуу эмес. Кудайга шүгүр, дүйнөдөгү эң эле татынакай менин аялым болсо керек деп коюп жүрөм. Түз эфирден чыгып калса экен ушул. Эмне үчүн антироман берип коесуңбу? Антироманы боюнча кино тарт десе мен макулдук бербейт элем. Бирок тартам дегендер болсо жакшы. Мисалы, Руслан Акын тартам десе бермекмин. Антироманы окугандар бар аңарда, кол көтөргүлөчү. Мына мурда зур деп бир зал көтөрөт эле. Демек, заман жаңырып атыптыр, бул жаңы мун экен. Эмне үчүн муну тарт десе, кино тартам десе макулдук бербейт элем агай? Себеби актрисаларды өздөрү тандайт да. Азыр менин бул чыгармадагы лираны окуган адамдар өзүнчө элестетет. Ар бир адам өзүнчө элестетет. Сиренаны окугандар өзүнчө элестетет. Даурду окугандар өзүнчө элестетет. Башка каарманды окугандар өзүнчө элестетет. Бирок бир актрисаны тандап коет, бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Ошо лира аркылуу көңүлүнө жакпай калса, китептен да көңүл калып калат экен да. Мисалы, биринчи мугалим биз үчүн ким? Биринчи мугалимди биз кандай болушун эсте албайбыз. Биз үчүн биринчи мугалим Болот Бейшеналиев. Көрдүңөрбү ошол фильмди? Азыркылар көрбөсө деле керекчи, көргөндөр барбы?
Ак кеме деген бала деп эле жазылат. А биз үчүн ким болуп калды? Көз бакырайган Нургазы. Себеби актер ошо болуп калды да. Да кайсы кинолорду билесиңер? Азыркылардан Күжүмпө деген эми кандай экенин мен билбейм. Бирок актёрдун аты ким? Ли Мен Хо эмне? Ошол да. Түшүндүңбү? Ал балким жашоодо башкачадыр. Арык, көз чалдырып бирдемедир. Ошон үчүн ар ким өзү каалагандай элестетип жүрө берсин. Бир жолу аялым айтат, Лираны мен кандай элестетем дейт. Анан мындай десем, телевизордон бирөөнү көрсөтүп эле Лирадан өзүм да көңүлүм калып калды, билесиңерби? Ошон үчүн на вкусах не спорят. Эгерде тарта турган болсо, жакшы бирөөнү тапса, баарына жага турган андай адам чыкпайт. Ошон үчүн мен пока буну кино кылып тартканга макулдугумду бербейт элем, балдарыңыздар. Эми айтайын. Бир сөз бар экен, менин атам сеникинен жакшы эле деп өзүнүн баласына өзү айткан экен. Мен да кыздарыма айткым келет. Кыздарым, менин атам сенин атаңан жакшыраак болчу. Сен менин атам мага китап алып келип берет эле. Менин атам духумду көтөрөт болчу. Менин атам убакыт берет эле. Ошол мезгилде ага ысык көлгө барыш анда проблема болчу. Билесизби, азыр эми бар деле барып калбадыбы? Бала кезинде мага ысык көлдү көрсөткөн. Бала кезинде мага бир топ жерлерди көрсөткөн. Анан убакыт берет эле. Айгылдан шаарга алып келип, агай ошол мезгилде зоопарктарды көрсөтүп берет эле. Мотоцикл менен, билесизби, Турду Жааповичтин айлангандар болгон цирктерди көрсөтүп берет эле. Мен азыр кыздарыма андай көңүл бөлө албай атам. Менин атам менин кыздарымдыкына караганда кыйла жакшы болчу. Бирок мен жашаган Ош шаары силер жашаган Ош шаарынан жакшыраак болчу. Мен окуган Ошму, мен билген Ошту, силер билген Ошмудан, Оштудан жакшыраак болчу. Неге билесиңерби? Анткени дүйнө менен ишибиз жок болчу. Биз үчүн эң идеалдуу шаар Ош көрүнөт эле. Азыркылар башкаларды көрүп калды да, ошон үчүн Ошко ичи чыкпай жүргөндөр толтура. Оюңда Гарвард бар, Принстон бар, ардебелерди көрүп атасыңар. Ошон үчүн Оштуда жашап аткан, окуп аткандарга ыраазы болбогондоруңар толтура. А биздин убакта андай шанс жок болчу. Ошмуга келсек, Гарвард окуп атканда жыргап жүрө берет элек. Ош дүйнөдөгү эң кооз шаар көрүнөт элек. Адам канчалык көп нерсе билсе, ошончолук өзүнүн акыбалына ыраазы болбой калат экен. А силер ыраазы болгула. Эмне үчүн азыркы адамдар көп стресс болот? Эмнеге бактысыз билесиңерби? Мунуну көп карап атасыңар. Ичинде эмне деген платформалар бар? Instagram барбы? Бар. Facebook барбы? Бар. Дагы эмнелер чыкты? TikTok. Instagramда бир адамды көрдүңөрбү? Эртең менен туруп алып, бет башын жууп эле мен я такой деп койгондорду. Же майкачан туруп, же курсагын көрсөткөн кишилерди көрдүңөрбү? Мындай тартып атканда далай курсагы чыккандарды көрдүм. Мындан түшөт, мынанчы. Качан адамдар Instagramга чыгарат? Качан жаңы кийим кийип атканда ошонусун чыгарат. Сонун прическа жасаганда ошонусун чыгарат. Машина алганда ошонусун чыгарат. Дубайда жүргөнүн чыгарат. Сүйгөнү менен баратканын чыгарат. Балалуу болгондо ошону чыгарат. Жаңы кийим алганда чыгарат. Бир да адамды көргөн жокмун. Мен ыйлап атам, мен бактысызмын деп чыгаргандарды. Ошолорду көрүп отуруп, сенде ушундай сезим келет экен. Элдин баары бактылуу, бир эле менде проблема бар экен деген. Ошондой болобу кээде? Бардыгы эле жыргап жүрөт. Эмне эле мен мындаймын деген сезим болобу? Ошол адамды аябай өлтүрө турган нерсе. Ар бир адамдын проблемалары толтура. Идеалдуу эч ким жок, ишенип койгула. Мен министр болсом бактылуу болом дедим эле. Министр болгондо аябай кыйналдым. Ак үйдө барып иштесем бактылуу болом дедим эле. Кана бактылуу болгом. Силер деле ойлодуңар эле, студент болсом эле башкача болом. Кана жыргап атасыңарбы? Мектепте шашасың, туурабы? Адам төрөлгөндө жөрмөлөсөм деп шашат экен, жөрмөлөгөндөн кийин бассам деп шашат экен, анан мектепке барсам деп шашат экен, мектепти бүтсөм деп да шаштыңар, туурабы? Студент эле болуп калсам жыргайм, андан бетер кыйын бекен бул жак. Күтүп келип алгансыңар, чоң ожиданиялар болгон, туурабы? Барсам жомок жашоо. Какой там жомок? Жиниңер келип атабы? Ушул элеби деген. Бул жакты бүткөндөн кийин Америкага барсаң деле ушул эле жашоо. Өткөндө мен Германияга барган суроого бердим. Адам бул дүйнөдөн бакыт таппайт, ишенип койгула. Таппайт бакыт, жыргалып жашоо таппайт. Ушундай суроо бердим да. Германияга келсем эле жыргап калам деп ойлодуңарбы эле десем, ойлонуп калдык. Келдиңерби? Келдик. Кыйналып келишти. Тил үйрөндү, визаны алды, жайгашты. Бирок Германияга келгенде ой келет экен да, тиякта Англияда эле турат го деген. Англияга барсаң Америка турат. Марска барып консоң деле 15 мүнөт адам тажайт экен. Ошон үчүн балдарым, Кудайга шүгүр дегиле. Оштук Америка бербей турган сыпаттар бар. Бул жакта адеп сакталат, иденттүүлүк сакталат, тилиңди, маданиятыңды билип чоңоёсуң, ошол жактын менталитетин билип жүрөсүң. Ошон үчүн Кудайга шүгүр. Ошто жашап, Ошто окуганыма аябай сыймыктанам. Чоң рахмат. Эми
келесек жазып турат, ВЕФА 2026 деп жазып коюптур. ВЕФАны билесиңерби Бишкектеги? Сода борбор. Алдыны 2026. Билбейм, ким сүйүндү, мен ыйлагым эле келип атат. Анткени 26 жыл мен 49га чыгам. 27 жыл аман болсом 50ге чыгам, эми жашарбайм. Жылдан жылга өлүмгө жакындап, өмүрдөн алыстап баратам. Эмнеге эле сүйүнөсүңөр? Жаңы жыл менен куттуктайбыз. Днем рождения такой счастливый. Билбейм, туулган күн, өлүмгө бир жыл жакындадың, ойлон, иште, аракет кылып кал, амалыңды кылып кал деген эле сезилет мага. 2026 жыл агай, эсиңизде барбы? 2000 жыл качан келет деп отурат элек, туурабы? Эсимде бар, 87 жыл болду деген күндөр эсимде бар менин. 90 жыл келип калды деген күндөр эсимде бар. Бирок аркага өтүп кеткенден кийин 2 секунд деле эмес экен ушул өмүрчү. Ошон үчүн менин келечегим малда дегенге алданып калба. Эмитен башта. Келечек жок, ошон үчүн ал келечек. Келечек деген келет деген сөз. Келечек эч качан келбейт. Ошон үчүн эмитен иште, эмитен оку, өмүр ушундай бат эле өтүп кетет экен агай. Бат эле өтүп кетет экен. Бүгүн бар, эртең жок дүйнө, ушундай экен шок дүйнө. Бүгүн жомоксуң, эртеге, бүгүн коноксуң, эртеге жомоксуң. Балдарым, окуп калгыла. Студенттик күндөр сени бактылуу кылбайт. Студенттик күндөрдөгү кылган иштериң сени бактылуу кылат. Менет кылдыңбы, ыратын сөзсүз көрөсүң. Аракет кылдыңбы, Алла Таала адилеттүү жемишин сөзсүз берет. Азыркы заманда ушундай сезим бар, адамдар жалкоо болуп баратат агай. Чындыгында жалкоо болуп баратат. Мурда жок дегенде телевизордо туркап барып мен бур айтып болчумун. Уктуңар ушундай телевизорлорду? Эки эле канал бар эле, Москва, Кыргызстан. Пульт мен болчумун биздин үйдө. Биягында атам новости көрөт, биягында мультфильм. Мультфильм деген жазуу болсо капа болот элем. Мультфильмы деген жазылса жаман сүйүнөт элем. Анткени өзүм орусча билбейм, бирок мультфильмы деп чыкса 3-4 мультфильм көрсөтмөк да. А мультфильм болсо бир эле мультфильм. Ошону аңдып отурчубуз. Карасаң, бул дүйнөдө баардыгы сен каалагандай боло бербейт. Аңдып, кечинде даяр отуруп, мультфильм башталар мезгилде атам келет эле дагы новости окуп коет эле. Анан бир нерсени чүш деп ушинтип көрөлү атаңар. Атабыздын аркасынан туруп алып. Азыр андай проблема жок. Бар кет десе, киресиң дагы аркы бөлмөгө кирип алып телефон көрүп отура бересиң. Бирок ушул нерсе адамды аябай бузуп атат агай. Билесизби? Эсептен дегенде мурда бузулуш үчүн түнкү клубга барыш керек эле, жаман адамдарга кошулуш керек эле, арак ичиш керек эле, тамеки чегиш керек эле. Азыр бекинип отуруп алып көрүп атасыңар. Эч ким көрбөйт, эч ким билбейт деген сезим адамды күнөөгө түртүп атат. Ушул нерседен көргөн нерселер адамдарды аябай бузуп атат. Айттым го, улак менен топтогон имам бат эле көздөн чыгып кетет. Элдин көзүнчө бардыгы жакшы, баарыңар жакшысыңар. Адамдын ким экендиги эки учурда билинет. Айтып берейинби? Колду мындай көтөргүлө. 1 деп койгула. Катуураак айткылачы. Агайга тарыгандарымдай ачууңар чыгарып алсаңар, 1 деп. Биринчиси качан билинет? Адам жалгыз калганда билинет ким экени. Эч ким жокто мындай баштайсың го. Билбейм, эч ким жокто мен деле кээде мынтип кетем мындай. Болобу ошондой? Кыйкыргың келет, күзгүнүн алдында тебинип коюңун келет. Бирөөгө ачууң келсе, мындай ваннаны жаап алып туруп, шумоизоляция болуп туруп, деп кыйкыргың келет, туурабы? Ошон үчүн эмне үчүн канчалык кыйын болбо, канчалык бай болбо, алым болбо, аялдын алдында даражаң анча эмес. Анткени аял сени башка көргөн акыбалда көрөт. Ооруп турганда, жийиндүү болуп атканда, кыйкырып турганда, бийлеп атканда, жалгыз калганда ал карап турат да бардык. Эки бакыр бир тукур деп аял менен күйөө бири-биринен бири жашырбайт. Ошон үчүн жалгыз калганда ким экени билинет. Экинчиси ачууң келгенде билинет. Баарыбыз эле жакшыбыз, келиңиз, жаштырыңыз, амансызбы деп бир ачууң келгенде өңүң карап көрчү өзүң. Ачууң келгендечи, өзүңө сүрөт тартып алгын эле. Көзгүдөн өзүңдү бир карап кой, өзүң жакпайсың, анан кантип бирөөгө жагасың. Талай сүйүүлөрдө ачуу жок кылат. Ошон үчүн ачуу душман, акыл дос, акылың акыл кош. Ачууну кармап үйрөнөлү. Түрктөрдүн бир сөзү бар: сынырланба ve синирленбе деген. Өзүңдү чектебе, анан ачууланба деген. Түркчө билгендер барбы? Туура айтып койдумбу? Сынырланба ve синирленбе. Ушундай сөз барбы же ойлоп таап койдуңбу? Агай түркчө билбейт экен деп урдуруп атат деп ойлобогула. Кечээ мен японча сүйлөп бердим. Ваташи ва ханасы котога декиру. Ичибан икуни ва Нихон дес деп айтып атпаймынбы? Агай урдуруп атат дебегиле, чындап эле сүйлөп атайын японча. Бир кинодо бар го жаңы Волчья яма деген. Союздагы сон фильм болчу, туурабы? Нигматули менен Венера Нигматуллин аткарат эле. Ошол жерде айтат го, кыздар менен тааныш үчүн ойлоп табышат Москвадачы. Сонун кыздар да. Не десе, экөө тең международный факультетте окуйбуз. Дипломатмын деп таанышат да. Кайсың дипломат, көчөдөгүлөр, көчө таптаган балдар. Не дейсиң десе, айтат: оозуңа келгенде балдырай бер, мен которуп кете берем, экөөбүз тең крутой деп ойлоп калат экен. Ошентсе бир айтат эмеш.
Армияга бардым беле, баргам кайша десе город Барбаганск деп коет дейт. Ошон үчүн берекелерим ушинтип кете берет, өмүр деген өтө берет экен. Анан мен 2-3 нерсени айтайын, ошо менен бүтүрөйүн. Балдарым, пейилди ниетти оңдогула. Мен япондордун өнүккөн сырын аябай издедим. Япон керемет сыры бар, берсең. Китептеримди антты бер. Баарын эле берип коюңдар, мындай эле. Кыжлатып кылайын сени. Так. Антроманы көрдүңөр. Ал окусаңар болот. Билбейм, мен өзүм окуп алып, өзүм ыйлаган эпизоддор болду. Карындаш Нуркызды ким билет? Ошол Хадиджа Нуркыздын прототиби. Нуркыздын жанында мен жакында депутат койгондо жардам берип жүрдүм. Ойлоп атасыңарбы? Карындашты өтө жакшы көрөт экен деп, экөөбүз ит мышык болчубуз. Ит мышык болчубуз. Апама далай жыл айтканмын, ушул түлкүнү эмнеге туудуң апа, жөлө койбойт белең. Элдин алдында кайтып берсем, ал о да сөз таап атпайбы? Депутат койгондон бери ушинтип кароолор башталган, көңүл бөлбөңүздөр депчи. Ошол Хадиджа Нуркыздын прототиби, чындап эле нервке жаман тиет эле да. Бир сүйлөсөң, жөн сүйлөбөйт эле. Окуйсуң сен тооктун жемин чокуйсуңбу деп жөн сүйлөбөйт эле. Азыркыга чейин эстесем. Анан атам менен апам да кызык. Мен болгондон 2 жаш улумун, мен деле кичинекей баламын. Сен чоңсуң го деп туруп ага жеңип берет эле меничи. Өзү баштайт эле. Анан кичине ответке барып койсоң, мындай ыйлап эле да, деп ыйлап эле. Атам апам чуркап келгенчек. Анан мен а дегиче 10 сөз айтат болчу. Анан разборкасы жок эле, сен дейт эле, ошондон Нуркыз өтө жаман көрүп калган да. Айтат элем, ошол кийин чоңойгуча бирдеме кылам ушуну точно депчи. Бирок эч кызык болбогула. Баары бир эң күйүмдүү ошол болот экен. Урушкан эки эле адам болот үй бүлөдө. Удаа менен урушасың. Сенден мурдагы, сенден кийинки чериз менен урушпайсың, байкап. Кокус экөөң урушуп кетсең, сенден чоңу сага болушат. Анткени андан кийинки анын удаасы да. Удаа проблема экен. Ошон үчүн экөөбүз удаа болгон үчүн аябай көп урушуп чоңойгонбуз. Кийин ата эне болсоңор, сен чоңсуң го деп айтпагыла, анча-мынча адилеттүү деле болуп койгула. Анан мени жеңип алып, ата менен апам урушуп атса, жөн эле айт эле, ыйлап атканча. Ошонусу өтүп кетет болчу да. Адилеттүүлүк дүйнөдөн таппай ыйлаган күндөрүм болгон чыгып алыпчы. Каяктан табам адилеттүүлүк? Эми ошонун кечээ жанында жүрдүм. Бесплатный кызмат кылып, обед алып берип койгон жок, ушундай кыз экен. Анан бирок мен обедин албасам да тамашалап атам албетте. Кантип эле анын батасын алдым. Кыздын батасын алгыла берекелерим. Мына жерде кыздар отурат. Бүгүн алар ноокаттан келди, мадыдан келди, алайдан келди, карагул жөзгөндөн келди. Бирок эртең каяка барып келин болот билбейсиң. Балким Таласка кетет, балким Чүйгө кетет, балким Көлдүгү Баткенге келет. Конок экен. Кыз турган кеде болот деп кыргыз бекер айткан эмес. Кыздын батасын алган ожалат, кызга берген табат, кыздан алган чоңбой калат. Ошого суранат элем, кыздарды сыйлагыла, урматтагыла. Керек болсо, курсташтарды да сыйлагыла. Алар деле конок. Кайгы кетерин эч ким билбейт. Ошон үчүн анча-мынча шаурма алып берип тургула, жактуу кыздарга. Ну, шаурма как минимум манты деле боло берет, ага тура, бифштекс деле болот, бифстроган деле боло берет, первый, второй деле боло берет. Бирок кыздардын бир жаман жери, баягы сүйүп калабы, көңүлүн бөлөмбү деп бирдеме алып бере бересиң, а бир күн эле сөз угасың, тийип кетиптир деген жаман обидно да ошол. Кыздар ошондо ойлойбу билбейм, байкуш мага далай нерсе алып берди, бактылуу болсун деп. Же ойлойбу, лох. Өзүн карабай күзгүдөн. Ну, хорошо, берди, алып койдум. Ну, бактылуу болсун деп коюп кетет экен да. Ошон үчүн мен жигиттерге айтам, азыр кыздарга убакытты арнабагыла. Азыр билимге арнагыла, спортко арнагыла. Баары белегиңди алып аягында бирөөгө тийип кетет. Жаман обидно болот, мен билем. Тиз эфирден чыгып калбасын, макулбу? Экинчи китебим кайсыл эле? Мен ыр китебим бар эле, ошондо студент мезгилде сүйүү жандырлар бар эле. Жок экен да. Кудайга шүгүр, болбосо окуй бермекмин. Дагы бир китеп, Мен атамды таптым деген китеп. Япония жөнүндө китеп кайда? Япония. Сизге кайтарып берем сизге, макулбу? Сизге кайтарып берем. Жиразбы деп. Япониядагы бир экспат айтып берейин. Азыр биз келетканда Эрлан гана. Эрлан көрдүк, аэропорттогу валютанын баасы такыр башка. Аэропортто өтө арзан алат, өтө кымбат сатат. Еврону алсаң деле ошол, долларды алсаң деле ошол, рубльди алсаң деле ошол. Бул шаарга барып келе албайсың, колуңа эмне келет, мен айткан бага аласың деген эле сөз да. Мен Япониядан кайтып келатканда Нарита аэропортунда болду, чыгып баратам, окуум бүттү.
шаардан алмаштыра албай калганым өтө өкүндүм. Акыркы юаньдарымычы, йендеримди, йен деп коет аларды. Ошол шаардан жакшыраак алмаштыра атылам деп үлгүрбөй калдым. Эми айла жок аэропорттон эми арзан сатышка туура келет деп келсем, аэропортто шаарда кандай болсо ошондой курс экен. Агай, андан да кызыгын айтып берейинби? Же айтпай эле коеюнбу? Айтпайм, болду. Андан да кызыгы, туруп алып, япондор мындай эмес да. Алазым албайсыңбы дебейт да, мындай жвачка чайнап, бизде мындай го. Бергенден кийин сени карап да койбойт, бияк тарап. Телефон чукуруп отура берет. Алар аригато деп туруп анан кийин мынтип атпайбы? Баарын алмаштыралыбы же бир бөлүгүнбү деди. Баарын деп жиним келип турат, азыр мени алдап коет деп. Карасам, ошо шаардагыдай эле. Ана бирдеке айтты, сизге кандай кылып алмаштырып берели? $100 $50 же боло береби деди. $100 десем, $100 кылып, эң аягында гана жетпей калгандарын майдалап берди. Анан аригато, иро осеман наримашта. Биздегилерди элестетип алып, ошо бойдон Москвага учуп бардым. Ал жактагы мамилени билесиздер, айтпай эле коеюн. Анан Кыргызстанга келгенде баягындай эле башталды го. Конок болуп, мындай клиент болуп магазинге кирсең, ал мезгилде азыркыдай сотка жок эле, ошондо күжүмпө как раз аябай популярный болуп аткан экен. Ошону карап отурат, карасаң. Анан бирдеке сурайсың да, бу канчадан десең, мынчадан. Мынчадан, үчүнчүсүндө жаман көз карап коюң. Мынчадан, төртүнчүсүндө аласыңбы, албайсыңбы, чыгып эле кеш деп айтат да. Япондордун кичпейилигине ушунчалык көнүп калып турмун агай, жаман кат деген жүрөгүмөчү. Сага күжүмпө маанилүүбү же содаң маанилүүбү? Клиент маанилүүбү же күжүмпө маанилүүбү? Үчүнчүсүндө жаман көз карайт, төртүнчүсүндө аласызбы, албайсызбы, болсо чыгып эле кете бериңиз дегендей мамиле болгондо ушунчалык көңүлүм барган. Ошон үчүн адамдардын көңүлүн сыйлагыла болду. Мен ошол Наритадагы валюта окуясын ушул китебимде жазганмын. Япон кереметинин сыры. Эсине кайткан розаны ким окуган? Аз эле адам окуптур. Бирок кызым дарыл көтөрдү, дарыл эле сурайсың да, ичиңден оюңда бар да, агай өзүңүз эле жазгансызбы деп сурагың келип атабы? Баардыгы ушинтип сурайт. Анда мен айтам да, мен эмесмин десең, сиз эмеспи? Баары ишенбейт да кыргызча, сиз эмес, ооба, ошону билгенмин деп мынтип карап коет. Андан дала жолу айттым, мен эмесмин, точно мен эмесмин. Честно пионерский мен эмесмин. Агай, өлүп кетейин, мен эмесмин. Бирок чындап эле болгон окуя. Бул каарман азыр бар, үй бүлөсү менен аябай жакшы жашайт. Бирок ушул окуянын болгондугу да чын. Адамды шантаж кылган бул чоң күнөө болот, бирок мен ушул баланы дайыма шантаж кылам. Кантип? Эл сурап атат, кимди жазгансыз деп. Айта элекмин, айтышымды каалайсызбы? Жок, айтпа. Эмесе мага обед алып бер дейм, обед алып берет. Кез агай жылына 1-2ден шантаж кылып турам. Бул адал элеби же арам? Болбой калабы, айткылачы. Боло береби? Силер фатва кылып бергиле. Анан ал досум азыр чоң кызматта иштейт Москвада. Келген сайын мага обед алып берип турат. Болгону ошол. Ошон үчүн силерге да айтпайм ким экенин. Бирок болгон окуя. Сыртында бир сөз бар. Бакыт бул сүйгөнү жетүү эмес, жеткенин сүйүү. Кийинкиси. Так. Мен апамды таптым. Элестетип көр, адам чоңоюп атат. Жанында атасы жүрөт, бирок атасынын ата экенин билбейт. Бул эмне деген арман? Эмне үчүн айткан эмес десе, апасы өтүп кеткен. Эгер атам сен болсоң, апам гана деген суроодон коркуп ошондой тарбиялашкан. Бирок атасы суудан агып кеткен. Элестетип көр. Суудан агып кеткен. Эмне болгонун билесиңерби? Билбесеңер өзүңөр окуп алгыла, баарын айтып берсең болбой калат. Ошентип койсоң адам окуйт экен да. Анан ошол суудан агып, жанындагы адам чындап эле өлүп калган. Өзү аман эсен чыгып келип анан кызына айтканда, ыйлап туруп айткан: "Кызым, мен сенин атаң болом. Бүгүн мен кетип калмакмын, бирок Кудай күч кубат берди, эмнеге сени жалгыз калбасын деп мен ушундай тырмышып атып суудан чыгып кеттим" деп айткан. Ошол окуяны жазган бул менин апамдын тарыхы. Болгон окуя. Муну окуп атып, Роза Айтматова аябай ыйлаптыр. Ошон үчүн аягында бар. Тааны элек кезинде апамдан ажыроо бешинеме жазылган тагдырым болсо кантейин деген. Барбы атаң апаң сыйлап кал, колунан өп кал, бешинесинен өп кал. Мен атамды бир жолу гана өптүм. Качан? Эртеге жерге берилет деген түнү боз үйдө өпкөм. Азыр билем сагынып атасыңар. Кокус телефон чалып, азыр апа мен сени жакшы көрөм десең, апаң бечара ойлонуп калат. Балам акчасы өңүн окшойт деп. Бирок бир жолун таап айтып коюш керек. Бешинесинен өп коюш керек. Эркелеп туруш керек, массаждап бериш керек. Бир учурда кылайын дейсиң, апаң жок. Мен этимди жасайын дейсиң, атаң жок. Алыр отурган орун ябак эле бош калган болот. Ошон үчүн батасын алгыла,
бата алганда гана жолуңа ашык болот экен. Мен өткөндө апам менен бир маселени талкуулайын десем, апаман мындай урушуп калдым. Апам капы болуп калды бир аз. Жүрөгүм азыркыга чейин ооруп атат. Кудай мени жазалаба деп тилеп атам ошол. Негизи мен туура эле сөз айткам, бирок апа да башкача түшүнүп алды. Түшүндүрүшкө аракет кылдым, андан бетер ачуусу келди. Азыркыга чейин коркуп жүрөм, Кудай мени жазалабы. Анткени ата менен апаны капа кылсаң, жазасын бул дүйнөдө алат экенсиң. Ал кайта турган нерсе экен. Ошон үчүн ырыскың кенен болсун десең, бактылуу болом десең, атаңды, апаңды сыйла. Ошол китебимде ошол окуяны жазганмын. Кийинкиси. Качан адам чачыш керек билесиңерби? Качан шашат адам? Адам биз шашып эле жүрө беребиз. Шаша турган учурлар аз эле. Конок келдиби, дастуркон жайганга шаш. Карызды алдыңбы, кайтарганга шаш. Адам өлдүбү, жерге бергенге шаш. Кыз бойго жеттиби, турмушка бергенге шаш, чын айтам. Анан карызды алдыңбы, кайтарып беришиң керек. Рахмат агай. Чоң рахмат. Сизди аябай сыйлайм. Мугалимсизби? Мен да сизден мугалим болгонмун. Үйлөнгөнсүзбү? Батыраак үйлөнүш керек. Так, бир гана сенсиң. Көпчүлүк ойлойт экен, бир гана сенсиң деген аялына арнап жазса керек деп, бирок аялга бир гана сенсиң деген сөз айтылбайт. Анткени бүгүн Кудай бетин нары кылсын, ата деп, анан эртеге башка бирөөнү ата деп жүргөндөр толтура. Жаным, сени жалгыз жакшы көрөм деп, эртеге башка бирөөгө ошентип айткандар толтура. Бул турмуш маселеси, бул сезим маселеси, сүйүү маселеси, тагдыр маселеси. Эчтеке деп айта албайсың. Бирөөгө айта аласың, мен до конца жизни буду любить только тебя деп. Антип айтпаш керек. Бул жаратканга да жакпайт. Алла Таала жүрөгүңдү карайт. Жүрөгүңдө өзүнөн да бирөөнү жакшы көрүп баратсаң, Алла Таала же ошону алып койчу, ошо менен проблема берип коет. Ошон үчүн бирөөнү өтө катуу сүйбөгүлө, өзгөчө жигиттер, кыздарды өтө катуу сүйбөгүлө. Байкасаң, вроде сага көңүл бөлүп эле жүрөт, сени сыйлайт, урматтайт, бирок ошону сүйүп аркасын чуркагандан баштап эле кача баштайт деп элечи. О кыздар аябай кээде жестокийсиңар да. Кыйналып атат, эзилип атат, андан бетер эзиңер келет да. Сон болупсуңар. Көрдүңбү? Досторуңа айтасың, иш, эмне кылып койдум аны деп. Күжүмпөн деле жинде кылып койбодубу туура жанагы? Болбогон эле кыз. Ошон үчүн жаратканды сүйө бер. Жараткан үчүн айылыңды сүй, күйөөңдү сүй, ошондо баардыгы жакшы болот да. Ошон үчүн бир гана сенсиң деген бизге өмүр берген, ырыскы берген, ден соолук берген, оомат берген, дөөлөт берген, сени студент мени мугалим кылган, агай менен тааныштырган, дидарлаштырган Алла Таала. Бүгүнкү тагдырды Алла Тааланын каалоосу. Каалабаса жолукпак эмеспиз. Ошон үчүн Кудайга жага берели, Кудайдын көңүлүн ала берели. Алла менен мамилени оңдосоң, адам менен мамилең өзү эле оңолот экен. Акыретиңди оңдоп кой, бул дүйнөң өзү эле оңолот. Ичиңди оңдогун, сыртың өзү эле оңолот. Сырттагы сулуулук барбы, ал кете турган нерсе азыр. Кашка каш уламай, чачка чач уламай, жуусаң кетет. Азыр жуусаң да кетпей калды, анткени ботекстер чыкпадыбы. Бирок түнкү тахажжуд намазын окугун эле өңүңдө аябай сулуу болот. Жылдыздуу болосуң, нурдуу болосуң. Алла Таала ичиңе нур берип койсо, эч ким кетире албайт. Ошон үчүн жараткан менен мамилени оңдой бер. Ошол жөнүндө. Эми дайыма эле эместерден суранам да, мындай баардык учурда жакшылык боло берсин деп тилей бербегиле. Дайыма эле жакшылык боло берсе, адам тажап кетет, байкабы? Элестетип көр, күн дайыма ачык болуп тура берсе, кай кургакчылык болот да, туурабы? Кээде кара булут келе атат, кыжылат болосуң, бирок жамгыр жаагандан кийин жашарып кетет. Проблемалар кээде сага жаңбырчылыктарды ачып берет. Жакшы көрүнгөн нерсенин аягы кээде жаман болот. Ошон үчүн Кудайга шүгүр де. Дайыма Алла Таалага ыраазы бол. Анан Азиянын арыстаны ошого чейин бир окуяны айтып берип, эми жыйынтыктайм. Бир агай, сиз куруучусуз, туурабы? Курушчулар даярдайсыз, азыр сонун проектini көрдүм. Аксакал пенсияга кеткени калыптыр. Пенсияга кеткени калган экен. Мен пенсияга кетем, балам, чарчадым деп жетекчисине кирсе, жетекчиси айтыптыр. Аксакал, сураныч, акыркы бир үй бар эле, ошону бүтүрүп бериңиз, анан кете бериңиз дейткен. Качан бүтсөңүз, ошол күнү мен приказга кол коюп берем дейткен. Анан аксакал ачуусу келип андан кийин үйдү баштаптыр. Эптеп септеп батыраак кетейин деп тапур-тупур жана эптеп долбоор сызыптыр, эптеп материалдарын чалап чапкат алыптыр, жакшы маселе адистерди жалдаптыр, үйдү тургузуптур, анан келип туруп эми кол коюп бер десе, кол коюп атып, аксакал, ушул бүтүргөн үй сизге бизден белек деген экен. Ошондо арман кылган экен атаңын көрүү. Муну билгенде мен аябай көңүлүмдү коюп туруп, дыккат, сонун үй курмакмын деп. Ошон үчүн балдарым, азыр оку десе деканды жаман көрүп атасың. Оку декан үчүн эмес, декандын билими бар. Ким үчүн? Ким үчүн? Дайым ушинтип жооп беришет. Дайым ушинтип жооп беришет. Өзүбүз үчүн. Эртең бүрсүгүнүн Кадырбековго эмне деп жооп бердиң элесе, өзүбүз үчүн деп айтканбыз деп.
Анан эмнеге окуп айтасың десе, биз өзүбүздө баарыбыз айтканбыз, тигиден сура дейт. Ошо үчүн эмне деп айтыш керек? Өзүм үчүн деп катуураак эле айткылачы. Ага эмнеге биздикилер мындай бирдеке десең эле өзүбүз үчүн? Эмнеге? Себеби бирдеке болсо эле мындай декандар, мугалимдер даяр турат экен, бизде кызыл ручканы кармалчы, туура эмес деген киши. 2 саат окугапсың. Ошол туура. Мен Америкада окуп жүргөндө ушундай айтат эле. Бирдеке болсо эле good point, very nice. Дөйдүрөп койсоң деле wow, great. Анын өзүнчө эле сүйлөгүң келе берет да. А бизде бирдеке болсо эле туура эмес, дөйдүрөбөчү. Окуйт белең. Мээң жок дегендерди угуп отуруп, акырысында эле мээнин жарым эле калат окшойт. Ошон үчүн берекелерим, коркпой айткыла. Баягы агай, Манас Бердиев эсиңизде барбы? Что было задано на дом десе, туруп алып, окпой калыптын эжеке деп айтат элек дейт. Ошону жакшынакай сураса дейт, что было задано на дом десе дейт, биз деле окубай калыпмын эжеке деп айтмакпыз дейт да. Ошон үчүн эмне болсо деле коркпой айтып үйрөнгүлө. Ачык так болсо болду, болбосо жок. Адамдарчы каталарды унутуп калат, жеңиштерин гана эсте калат. Мисалы баскетболист, жана Коби Брайант канча жолду туура эмес таштаган экен. Канча жолу промахтар болгон экен, бирок аларды эч ким эстебейт. Мухаммед Али любительскийде канча жеңилген, бирок анын чемпиондугун адам эстеп атат. Ошон үчүн каталардан коркпо, бирок ошентип жеңиштерге барасың. Каталарды да сатыш керек. Эртең бир күнү каталарды сатасың. Бул жол менен кетсең адашасың, бул жол менен кет дегенге да каталар керек болот. Ошон үчүн балдарым, Кудай колдосун, коргосун, жүзүңөр жарык болсун. Эки нерсени унутпагыла. Мотивация бүгүн бар, эртең жок. Бирок тартип дайыма калат. Тартип менен жаша. Эрте жат, эрте тур. Бирөөнүн көңүлүн көтөр. 5ке эң жакшы түштүн жолдош бол. Бирөөнүн көңүлүн көтөрүп кой. Анан дайыма күнүгө адамдарга комплимент айткыла. Комплимент десе анан кыздар издеп жүрбөгүлө, балдар кереги жок. Бириңе бириң комплимент айтып көңүл көтөргөн үйрөнгүлө. Көрө албастан Кудай сактасын, ич тарыптан Кудай сактасын, хасаттан Кудай сактасын. Анан экинчи нерсе бар, туруктуулук, постоянство, эффект постоянство деп коет. Тамчы бир жерди кеп түшө берсе, акыры ташты тешип чыгат экен. Ошон үчүн токтобой эң башкысы. Процесс кызыктуу болот, аягында жыйынтык кайчтесиң, эндорфин деген гормон бар. Аягына иш чыкканда гана адамга келе турган нерсе да. Ошон үчүн күн сайын оку. Кудай колдосун, коргосун, жолдосун, жүзүңөр жарык болсун, экине даражаңар бийик болсун. Барыңарга рахмат. Чоң рахмат. Анан бул китебин айтпапмын, Азиянын арстаны, эмне үчүн жол бошоткула деп айткам, ким билет? Ар ким ар нерсе деп атат. Нурмухаммедке окшогон, Эрланга окшогон, Элдерге окшогон, иниме окшогон, агайга окшогон азаматтар Кыргызстандын камын жеп атат. Россия, Америка, Кытай, Турция, Тажикстан, Өзбекстан жол бошоткула. Анткени Кыргызстан келе атат. Оштуу келе атат. Оштуу келе атат. Ага мен жыйынтыктап айтканда, азыр мен мусафырмын. Шындап эле адам мусафыр болгондо батасы тиет. Мусафыр, агай кофе берсе ичем, кофе бербесе курсагым токтоп кетип калган. Агай кабагың түйүп койсо, агай ишим бар эле деп кетесиң. Мусафыр болуп көрбөсүңөр, туура бирөө үйүнө барсаң, алыстан келсең, бизде мындай го, качан келдиң деп сурайт. Анан сразу эле качан кетесиң деп сурайт, билесиңби? Качан келдиң дегенде көзүң карайт, качан кетесиң дегенде бутуң карайт. Анан ошого караша, ишим бар эле деп кете бересиң, курсагыңачы. Чай ичпейсиңби десе, курсагым ток эле деген менен кетесиң. А бирок кирип чай ич деп ат душа айтсачы, кандай сезесиң адамчы? Мусафырдын батасы тиет. Ошон үчүн мусафырды эч качан капа кылбагыла. Аздан кыргыз бекеринен нан ооз тийген эмес. Бирөө нан ооз тийбей кетип калса, Капырагайдын апасы, нанда ооз тийбей кетип калдыбы деп ыйлагысы келчү экен. Эчтекен кетпейт. Мына борсок сунган кыздарым бактылуу болсун. Мына эсин көрүп турам, бактылуу болуңар кыздарым. Чоң рахмат. Ага мен батан берип коеюн. Ушу менен башка сүйлөбөйм деле. Алаканды жайып силерге батан берип коеюн, макулбу? Агай, ошол жерде канча балдар, кыздар келиптир, ананайындарым. Жүзүңөр жарык болсо экен, ден соолугуңар чың болсо экен, ийгиликке жетсеңер экен. Маанайыңар дайыма шаттуу болсо экен. Жолуңар ачык болсо экен, жүрөгүңөрдө ыйман, жүзүңөрдө нур болсо экен. Кудайым өзү колдоп, өзү коргосо экен. Бириң ал жактан, бириң бул жактан келип атасың. Билем, бирөөң азыр акчаң жок, бирөөң азыр бир кыйналып турасың, бирөөң сыздап турасың, бирөөңдө бир проблемаңар бар. Бирок Алла Таала баарын чечип берет. Жеңилдетип жабылаталы. Кудайга таяналы. Кудайым өзү колдоп, өзү коргосун. Агайларды сыйлайлы, урматтайлы. Булардын батасын алалы, ата энелердин батасын алалы. Эч качан кем болбогула. Көздөн, сөздөн, риядан, шек менен жаратканым сактасын.
кыздарыбыздын бешинесине кадырын билген, сыйлаган, урматтаган, инине ишенип башын кое турган ер азаматтар туш келсин. Жигиттерибиздин бешинесине жаманын жашырган, жакшысын ашырган, сабыр канаттуу, элдин көчү эч качан айбиринчи жүрбөй турган, мактап, алдап, көңүлүн көтөрүп, дух берип тура турган жакшынакай кыздар туш болсун. Кудайым жакшы үй бүлөлөрдү көбөйтсүн, ата энелерди ийгиликтер менен кубандыралы. Илимиңер жугумдуу болсун, пайдалуу болсун, Кыргызстаныбыз өссүн, чөлдөрүбүз шаар болсун, көкүрөктөн намыс менен ар болсун, жаратканым жар болсун. Кыргызстаным анын ичинде Ош, Оштун ичинде Оштуум дагы бар болсун. Амин Аллах. Чоң рахмат.